Бул жер кадимки эле касиеттүү ысык көлдүн мурунку Долинка азыркы Карбой айылы. Кереметтүү ысык көлдүн жээгинен 1 чакырым алыстыкта, эшилген кумдуу талаада Өзгөн районунан келип дыйканчылык кылган Райым аба коон дарбыз эгип бир жерден 2 жолу түшүм алып жергиликтүү элди таң калтырды. Кумда өскөн жер жемишке жан берген Райымберди Вахапов бул жердеги ар бир тамчы суу жер жемиштердин тамырына жетиштүү болушу зарыл дейт. Дары жебей чачырап учкан коон дарбызы оозуңда ээрип даамы өзгөчө бир керемет экен. Базардагы жергиликтүү кардарлар бул жемиштердин ысык көлдө бышканына ишене албай, айдоо таласына чейин келип өз көзү менен көрүп кетишкенин айтат. Мен 2014-жылы огородко бир балгарский андай-мындай эктим, аябай кумга эктим. Бирок ага көң салган болчумун, жакшы болду. Анан жылда ойлоп коет элем, ушу көлдө деле өссө керек. Көлдө деле эгин-тигин болсо керек деп көп жылдан бери ойлоп жүрдүм эле. Анан ушу 2020-жылы бир эгем деп атканда пандемия болуп калды. Ошондон да токтоп калып, быйыл дыйкандар менен сүйлөшүп келип, Расилбек деген жигит ар тараптан таярдалган чыныгы дыйкан экен, барып таанышып, Ноокат районунан болот. Анан келип ушул жерде маслихат кылып, биз көчөтүбүздү Арабан районунда өстүрдүк. Биздин бир катачылыгыбыз болуп калды. Ал жерден транспорт алып келгени андай-мындай болгону болуп кымбатка түшүп калды. Зато алып келип эктик. Кичине себептер менен кечирээк эгип калдык. Көчөттү биз өзү 29-30 апрель күнү эгет турган болчубуз. Өзүнүн баягы немен пландаштырганда. Биз 12-13 май күнү эгилди көчөт. Курай басып, бул кум, дөң, чөй, бул 40 жыл, 50 жыл деди, бага ошондой дейишти. Мурун будай болгон бул жерде эгин болгон эмес деди. Биз биринчи жыл ушул жерде ишке салып, ошол бадырын, ошол бардык обушту, даже ашкабакка чейин эктик, ашкабактарыбыз да болуп калды. Жакшы. Жерди айдаттык, курайларын тердик. Тамырлардан бери топтоп алып күйдүрүп, аякка чыгарып, күйгүзгөнү күйгүзүп. Мына көчөттөрдү отургуздук. Көчөттөр. Жакшы, көчөттөр дагы мына бир жылда эле ушундай өзүн көрсөттү, кичине көчөттөр эле. Мына 5 ай болду да бугачы. 5 айда ушунчалык болду. Бирок энди дагы бир 3-4 жылдан кийин өмөгө кирип жакшы болуп калат. Кароо керек. Помидор көчөт, болгарский, капустаны эгип, капустанын урожайын алдык, пансионаттарга тапшырдык, элге неме кылдык, өзүбүздүн пансионатта иштетилди. Капустаны алар менен уже экинчи урожай эктик. Азыр экинчи урожайыбыз уже артист деген бадырыңдын түрү уже гүлдөгөнү калды. Биринчи урожай мана ушуну көлдүн бир касиети бар экен, бизде 30 күн, 25 күн эле бадырың болот. Бадырың анан соолуп калат. Мына ровно бүгүн 59 күндө отурабыз. Али бадырың гүлдөп атат. Кудай буйруса билбейм, бул эгер суук, үшүк алып кетпесе, январга чейин бадырың элге сатат окшойбуз өндүрүп. Мына бул дагы көлдүн бир касиети экен. Көлдө бар жок дексе болот. Мына дарбыздарыбыз пышты. Пышканда эң сонун кайсы райондун чүйдүн 30 адымдын дарбызын алып келип бир жеп көрсө, эл калысы эл айтат. Бир дарбыз жеген сөз келип атат. Кээ бир адам ушул жерге келип ишенбеди, ушул жерде дарбыз пышап экен деп келип сүрөткө тартып, мына бадырыңдар көрүп таң калып атат. Бул биздин аракетибиз болуп атат. Любой жерде аракет кылсаң берекет болот экен. Мен мынчалык ойлободум эле. Даже помидорлорубуз азыр кантип реализовать этебиз деп атабыз. Бул жерде 1,5 гектар помидор, кеминде 100 тонна болот. Буйруса алды бышып атат. Эми оюбуз 2023 Кудай кааласа көп катачылык кетип калдык быйыл дыйканчылыктан. Түшүнбөй, жерди түшүнбөй. Бардыгын жазып, азыр топ неме кылып атабыз. Келерге 2023-жылы Кудай буйруса шу көлдүн элине керек болсо 10 гектарлеп өстүрүп элге тартуулайбыз деген ниет бар. Быйыл мына Алла Таала колдоду. Эгенибиз жакшы, эл аябай келип, даже экскурсияга келип бу жерди көрүп кетишип атат. Дарбыздарды көрүп, көзү менен көрүп кетишип атат. Ушул жерде чоңоюп мен дарбыз пышканын билбептим деп өткөндө чоң эле мындай урматтуу адамдар келип телефондорго тартып кетти. Ушул эми мен айта турган эмем. Суга эми бул жерде биз элден суу талашпай эле өзүбүз жер астынан суу чыгардык 55 метрден. Баягы тамчылап
сugартма. Азыр 14 000 метр шланга, бул жерде 14 километр дегенде бул эми. 14 000 метр шлангада азыр тамчылап сугарып неме кылып атабыз. Азыр бар жокто суу тартыш. Тем более бизге суу бербейт бул жерден. Ошол жагында ойлоп, буйруса келирге дагы убакыт кепсе дагы бир жерден дагы бир суу чыгарабыз запаска. Ошо суу менен камсыз болуш керек да эгин. Суусуз эгин эмес да. Ушуну азыр ойлонуп атабыз. Мына атырабызда будай арпаларды себеп койгон. Гектарга берсе 800 килограмм. 10 центнерден берсе 1 тонна будай берет. 50 сомдон сатса бул деген 5000. Эгер жерди иштесе 1 гектардан это гарантия мисалы 1 эле гектар сабыз эксе 70 тонна. Сабыздан 60-70 тоннадан берет. 10 сомдон сатканда уже бул 700 000 деген акчада миллион тапса болот ушул жерден 1 гектар жеринен да. А 1 гектар будай дегип коюп 5000 агыча 1 гектар башка эгин диек. Мына миллион чөнтегиде. Тут иштеш керек. Азыр иштейм деген адам көп. Ага шарт жок, мүмкүнчүлүк жок. Иштейм деп кредит сураган канча көп. А каяктагы бир немелерге берип коюп атып, мына жер менен неме кылса болот. Жөнөкөй эле мына биз бир мисалды айтып коет. Ушул жерде ушу бадырыңды биз 35 сомдон апарып тапшырып аттык. Кийин бадырың өсүп кетти, биз билбеппиз базарда. Уже полега келе баштады. Барсак базарда бадырың 90 сом, 100 сом 1 килограмм. Бизден 35тен алып, алар 60тан сатат экен. 60тан алгандар 90да. Мен бир сатуучуга мына немеден Чолпон атанын базардан келип, мага бир 10 килограмм бадырың керек деп, мен өзүм бадырымды көрүп туруп айтсам 90 деп ата 80ден бергиле десем 1 тонна болсоң да бербейм дейт. Эмесе бизден 35тен алып кеткен. Ушундай баягы кызыл кулактар пайдаланып атат. Өлгүдө дыйкан иштеп атат, жөн барып колдон алып туруп алар биз тапкан акчаны жөн базарда отуруп алып, каратынын кайрап, алар ушундай тартип болбой атат да бизде. Мындай жерде мен таң калдым, мына кум, шакырган эле кум. Мен туугандарым келип таң калды, ай эмне кылып таштадың муну дейт. Сен мына бул болгон факт мына. Көрүп атасыз, элдер келип тамаша кылып көрүп кетип атат. Просто бул жерде кызыккан да адам жок экен. Мисалы департамент бар, айылда жер адиси бар, акимият бар мисалы. Şu Çolpon Atan rayonun hakimi var da, şunday bolup turdu. Даже бирөө келип таң калып кетти, шундай кылса болот. Ошолор тартса болот дейилди. Эң кымбат Чолпон Атада. Обош да кымбат, жер жемиш да кымбат, бар жок кымбат. Бул жерден өзү өсөт экен, арзандатса болот муну иштеп. Ишкерлер дыйкандарды топтош керек, дыйкандардын ассоциациясын куруш керек, бирөөнү сайлап, жакшы адистерди алып келип иштетиш керек. Канчалаган миңдеген гектар жерлерибиз жатат ар жерде. Мына биз сууга зар эмеспиз, сууду чыгардык, мына Кудайга шүгүр суубуз бар. Көлгө аябай ыңгайлашкан экен, бадырың, көлдө бадырың эле эгиш керек экен да. Мен Кыргызстандын баардык булуң бурчундагы дыйкандарга жерди туура пайдаланып, керектүү өсүмдүктөрдү өстүрүп, ири кирешелерди алышына, ошондой эле Айыл чарба министрлиги менен жергиликтүү аким губернаторлордун мөмө жемиштерди арзан баада элге түз сатылуусуна көмөк көргөзүшүн каалайт элем дейт.